Бүгін бізде жаңа бақша açışı. Құттықтан білішмен жалпыңызды аман болып денсаулықта болыңыздар. Дағы көтірай даңқызды. Райондун Шайдан айыл өкмөтүндөгү бакчанын курулушу 2015-жылы башталып токтоп калган. Кайрадан курулуш иштери жанданып, учурда балдарды кабыл алууда. Мурда бул жерде бакча болбогондуктан ушул айыл өкмөттүн эң алыскы жактарына барып, балдар кыйналып, транспорт жумшашып барып келип жатышкан. Азыркы мезгилде жакын болуп, аябай ата-энелерге дагы жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондой эле бул бакчанын ичиндеги мебелдер МОЗ мебель тарабынан технологиялык заманбап каражаттар менен жана жакшынакай мебелдер менен жабдылган. Ал эми Момбеков айылындагы номер 49 таштак балдар бакчасы 75 орунга ылайыкташкан. Буга чейин айылда бир да мектепке чейинки билим берүү жайы жок болгондуктан айылдыктар 500 метр алыстыктагы коңшу айылдарга балдарын ташуучу. Жаңы имараттын ишке берилиши менен жумуш орундары да түзүлдү. Учурда 17 кызматкер бар. Өзүм баш болуп балдарымы коңшу айылдарга таксилер менен ташып эме кылып бакканбыз да. Азыр мына өзүбүздү ачылган үчүн баардыгы сүйүнүп отурушат. Кудай кааласа эртеңден балдарды алып ишибизди баштайбыз. Бизга небре чебреме бакча келип сүйүнүштүк, жакшы күндөр болду. Ак жолтой бакча болсун. Балдарыбыз ыйлайт эле бакчага барбайбыз дешип, алыс жолдон кыйналып. Эми бул бакча жакшы болду. Ушу элибиз, журтубуз абдан сүйүнүштү турабыз азыр. Жаңыдан гана эшигин ачкан бакчалардын бири Бүргөндү айыл аймагындагы номер 28 Алтын Уя бакчасы. Бул жайга кошумча 85 орунду жаңы имарат курулду. Иш-чарага президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев баштаган жергиликтүү жетекчилер катышып, түзүлгөн шарттар менен жеринен таанышып чыкты. Облус башчысы социалдык объектилерди жакшыртуу иштери мындан ары да колго алынарын белгиледи. Жыйынтыктап калдык. Бул дагы курулуп аткан бала бакчалар бар. Муну менен эле жетишти деген мен ойдо эмесмин. Мындан арыдан курулат бул Нокен районуна. Биз эми толук кандуу ушул камсыз кылганга аракет кылабыз. Нокен районунда буга чейин 47 мектепке чейинки билим берүү жайлары болсо, алардын катары дагы 2 бакча менен толукталды. Жаңыдан иш баштаган бул жайлардын курулушу республикалык жана райондун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Азыр Мас айыл өкмөтүндө бир бала бакча курулуп бүтүп пайдаланууга берилүү алдында турат. Арал айыл өкмөтүндө бир бала бакча курулуп атат, Нокен айыл өкмөтүндө бир бала бакча курулуп атат. Жалпы 3 бала бакча дагы ушул жаңы келаткан жылдын ичинде биз ушул бала бакчаларды дагы пайдаланууга беребиз. Бүгүнкү күндө ушул областагы эң балдардын бала бакча менен камтуу боюнча биздин район алдыда турат. Кошумчалай кетсек, Нокен районунда 145 миңден ашуун калк жашайт. Бүгүнкү күндө аймакты бала бакча менен камсыздоо 44% түзгөн. Жакшынакай шарт түзүп, ушул жерден билим алып, мындай тамга таанып, санаганды үйрөнүп, мектепке даярдана турган Диана Райымжанова, Бурканбек Матов, Нокен району.